Kur'an-ı Kerim'de biz kantkende baktılуу bolobuz деген суроого жоопту берди. Адамдардын бардыгы бактылуу болгусу келет. Адамдардын бардыгы бактылуу болгусу келет. Эгерде дүйнөдөгү 6 миллиарддын бардыгына жанагы анкета берип бактылуу болгонду каалайсыңбы десе бардыгы бир ооздон ооба дейт. Айнып эле калган жок десе бардыгы ооба дейт. А бирок экинчисинде кантип бактылуу болуштун жолун жаз десе балким 6 миллиард бөлөк жооп берер. А бирок адамдар ойлонбойт, акылдуулар билет бул нерсени. Бактылуулук ошол адамды жараткан Кудайдын өзү көрсөтүп берген жолдо турат. Ал Кур'ан-ы Карим. Кур'ан-ы Каримде Аср сүрөсүндө Кудай Таалам адамдын чыныгы бактылуу болуусунун 4 шартын бизге санап берди. 4 шарт табылганда биз бактылуу болобуз. Эгерде 4 шарттын бири кемисе, биздин бактылуулугубузду кенемтес толбой, телегей тегиз болбой, оогон бойдон кыйшайып тура берет. Анын биринчиси ыйман келтирүү. Ыймандуулук бактылуулуктун негизги шарты. Ыймансыз бактылуу боло албайсың. Экинчиси ошол ыйман талап кылган амалдар. Казанда болсо чөмүчкө чыгат дегенде ыйманың болсо амалы көрүнөт. Ыйман жүрөктө көкөрөк кагып өзүң казинода жүрсөң, же токойго апарып тебелеп өлтүрүп көмүп аткан болсоң, же зорлуктап алсаң, же бир кыздар бар уруп аткан болсоң, же алдап аткан болсоң, жанагы айтып аткан ыйманың жөн эле сөз болот. Үйгө терек эгип алып адамдарга мына жанагы тандалма алма ушу десең, эч ким ишенбейт. Терек алмада алма болуш керек да. Бул алмаз жок экен десе, жок алма десең ишенбейт адамдар. Ошон сыяктуу ыйманың болсо амал керек. Ыйманды келтирип амал кылбасаң дагы деле бактылуу болбойсуң. Кээ бир адамдар ыйман келтирип коюп, келмени үйрөнүп алып, жаттап коюп, ошо менен бактылуу болуп дейт, жок ал бактылуу боло албайт. Ал өзүн алдап атат. Ыйман келтирип амал кылдың, ошол нерсе менен биздин көп мусулмандар мен мусулманчылык жолуна коюп койдум деп басып жүрөт. Жок, бул дагы болбойт. Сен ошол өзүң билген акыйкатка адамдарды чакырууң керек болот. Өзүң билген ыйман, өзүң аткарган амалга башкаларды чакырууң керек болот. Сен бактылуусун, бияк бактылуу. Кечеги 2 жолку революцияда биз билдик бардыгыбыз. Адамдар бактылуу эле, бирок ошол ызычуу болуп атканда бактысыз болуп калды көпчүлүгү. Анткени үйлөрүнө мародёрлор киришти. Анткени кошунасы бактылуу эмес эле. Менин бактылуум качан толук болот? Менин кошуналарым бардык, элин журттун бардыгы бактылуу болгондо гана толук бактылуу болот. Ошол сыяктуу ыймандуу болдум, амал кылдым. Ошол ыйман менен амалды башкаларга даават кылып жеткирүү, мына ушул 3-чү шарты бактылуулуктуку. Бирок жеткиргенди урматтуу бир тууганым, ыйман келтиргендин өзүндө, амал кылгандын өзүндө, жеткиргендин өзүндө оңбогондой, төбө ашуудай болгон, өтмөктөй болгон, ала элдей болгон ашуу турат, кыйынчылык турат. Ага сабырдуулук 4-чү шарты. Ыйман келтирип келмей турган болсоң, кой Сирияга кетип кала тургандарга кошулуп кетет, бери тур, нары тур деп канча ызычуу кылат. Өзүң зорго жүрөсүң. Сен жиберген тыйынды алып аткан адам, атаң сен намаз окуп атканын угса сага кыжаалат болот. Я астагфирулла. Кой жөн эле жүр дейт, жөн эле жүр дейт. Кой сен жөн эле жүр дейт. Аралашпаларга деп айтышы мүмкүн. Мейли, аны айттың. Бирок экинчиси амалга келгенде андан бетер жаман. Айрыкча жоолук салынганда ого бетер кыйын. Москвада эмес, Бишкектин өзүндө кыйналып жоолугун чечип алгандар бар. Мына ушул жерде жоолукчан отуруп аткандар, булар ошо Хадиче энебиз, Айше энебиз, Умму Күлсүм энебиз, Фатима энебиз менен бирге отурганга ылайык адамдар. Ушулардын Москвада жүрүп жоолук салынып жүрүп аткандагысы мен бейишимин деген булардын алып алган жанагыдай гарантийный кагаздары. Ушул жерде жоолук менен жүрүп атканы бейишке мен барбаганда ким барат эле деген сөз. Ушул жерде жоолук менен жүрүп атканы менин ыйманым чыныгы ыйман деген сөз, урматтуу тууганым. Бу жерде жылаңа жүрүп алсаң эч ким маани бербей турган жерде жоолук ороп жүргөн ушул эң чоң жихад. Мындан ашкан жихад болбойт. Мына ошого сабыр кылып, бирөөсү шылдыңдап айтат, бирөөсү урушат, иштен кубалайт.
Namaz okuva деп жолуп салынба деп. Ошого карабай аракет кылып салынып аткан. Ошого карабай биякта балдарыбыз намаз окуп аткан. Мына ушул улуу жихад. Мына ушуга сабырдуулук керек. Сабырдуулук кылсак, ошондо бизге бакыт таалай керек. Андан кийинки урматтуу Мүртүү ханым, ошол сабырдуулукка бирибиздин чакыруубуз. Туугандарыбыз ыйманга келип атканда, амал кылып атканда, кыйынчылык келгенде сабырдуулукка чакырышыбыз керек. Мүртүү ханым, сабыр кыл. İşten çap gelesин, сабакка барыш керек, курачактарыңа барыш керек. Уктап калсаң, досуң тур, антпе. Бул күндөр дагы өтөт. Эртең башка күн келет. Бизди эл күтүп турат тиякта. Антпе, кыямат деген бар. Деп ээрчитип сабырдуулукка чакырган сен экен. Ким көрүп турат эле, жүр, казиного барып келебиз, ага барып келебиз. Буга барып келебиз деп досум андай дебе деген маселе.